Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, биз араб тили сабактарыбызды улантабыз. Биздин окуп жаткан китеп Дурусул лугатил арабияти ли гайри натиқина биха деген шейх Фа Абдурахим жазган китеп. Ошол китептин 19 сабагын окуйт болчук. 19 сабагында сандар тууралуу бир аз бизге түшүндүрөт. Азыр ошол сабакты окурдан алдын бул барактагы нерсени түшүнүп алалы. Бисмилlah, туугандар, өткөн сабакта биз кам деген суроо берүүчү сөздү үйрөндүк, туурабы? Кам деп суроо бергенди үйрөнгөн соң, биз канча деп суроо бергенди үйрөнгөн соң, мынча деп жооп бергенге муктаж болдук. Ошондуктан азыр сандар тууралуу бир аз үйрөнөбүз. Эң биринчиден, туугандар, биз санаганды үйрөнөйлү. Бул китепте азыр 10го чейин үйрөтөт. Биз дагы китеп менен чектелип 10го чейин үйрөнөбүз. Бул жагын карасаңыздар, мына 10го чейин санаганды үйрөнөбүз. Үстүндөгү сан түрүндө сүрөттөрү, алдындагы аттары. Вахидун деген 1, мындай жазылат. Вахидун, иснани 2, саласатун 3, арбаатун 4, хамсатун 5, ситтатун 6, сабаатун 7, саманиятун 8, тисаатун 9, ашаратун 10. Биринчи санаганды үйрөнөбүз, туугандар. Андан соң ушул теманы окуйбуз. Анда эмесе темага кайтсак, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-ададу вал-ма'дуд. Ал-ададу деген некен? Сан. Ва деген жана. Ал-ма'дуд саналган нерсе. Демек бүгүнкү темабыз сан жана саналган нерсе. Саласату риджалин, мисал караңыздар. Саласату риджалин. 3 киши дейт. Саласату деген некен? Ал-адад, сан экен. Риджалин деген не? Ма'дуд, саналган нерсе. Эми туугандар, бизге бирөө суроо берди. Кам китабан индака? Сенде канча китеп бар деди. Биз эми менде 1 китеп бар, менде 2 китеп бар, менде 3 китеп бар, менде 4 китеп бар, менде 5 китеп бар деп 10го чейин менде 10 китеп бар деп айтканды үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик, туугандар. Биринчи 10го чейинки сандарды 2ге бөлөбүз, туугандар. 1 менен 2нин өзүнчө эрежеси бар. 3төн 10го чейин өзүнчө эрежеси бар. Менде 1 нерсе бар, менде 2 нерсе бар деп кантип айтабыз? Караңыздар. Жаа рожулун вахидун. Жаа деген этиш, келди деген этиш. Өткөн чактагы. Жаа келди, рожулун киши, вахидун 1 дейт. Жаа рожулун вахидун, 1 киши келди дейт. Бул жагын караңыздар. Жаат имраатун вахидатун. 1 аял келди дейт. Жаат келди, имраатун аял, вахидатун 1. 1 аял келди. Эми экинчисин караңыздар. Жаа рожулани келди дейт. Рожулани 2 киши, иснани 2. 2 киши келди дейт. Жаат имраатани иснатани. 2 аял келди. Бул жерде 2 эреже бар, туугандар. Бул жерде 2 эреже камтылган. Назыр ошоларга көңүл бурсак, биринчи эреже. 1 менен 2де биринчи саналган нерсе келет, андан соң сан келет. Караңыздар. Жаа рожулун вахидун. Биринчи саналган нерсе келет. Жаа вахидун рожулун дейбиз да. Жаа рожулун вахидун. Сенде канча китеп бар десе не дейбиз? Инди китабун вахидун дейбиз. 1 китеп бар. Инди вахидун китабун дейбиз да. 2де да дал ушундай. Сенде канча китеп бар десе айтабыз? Инди китабани иснани дейбиз. Инди иснани китабани дейбиз да. Биринчи саналган нерсени алып келебиз. Экинчи эреже. 1 менен 2де сан саналган нерсеге род жагынан окшошот. Сан экинчи өзүнө саналган нерсеге род жагынан төп келиш керек, туугандар. Карагыла. Жаа рожулун вахидун. Рожулун музаккар, мужской род. Вахидун да музаккар, мужской род. Музаккар, туугандар, музаккарун деген некен? Бул мужской род деген сөз. Муаннасун дегенче? Муаннасун деген бул
женский род деген сөз. Музаккарун деген мужской род, муаннасун деген женский род. Көрдүңүздөр, демек 1 менен 2де не болот экен? Саналган нерсеге род жагынан төп келиш керек. Экөө тең мужской же экөө тең женский болуш керек. Жаа рожулун вахидатун эмес да, не? Вахидун. Мужской род. Эми караңыздар, жаат имроатун вахидатун. Bir ayal geldi desek imroatun vahidatun. Tamarbuta. Gördünüzдөр, женский род. Экиликте да караңыздар. Жаа рожулан иснани. Рожулан мужской род. Иснани да мужской род. Эми караңыздар, жаат имроатани. Эки ayal келди. Иснатани. Мужской род. Кечиресиздер, женский род. Демек, ушул туугандар эки эрежени колдонсок эле болду, иншаллах туура болот. Биринчи эреже 1 менен 2де биринчи саналган нерсе келет. Андан соң сан келет. Анан род жагынан төп келиш керек экинчи эрежеси. Эми бул жагына карасак туугандар 3дөн 10га чейин кантип айтабыз? Мисалдарын окуйлу. Жаа келди саласату риджалин. 3 киши келди дейт. Саласату 3 риджалин киши. Кишилер, 3 кишилер келди. Женский родуна карайбыз. Жаат саласу нисаин. 3 ayal geldi. Nisa деген имроатун көптүктөрү. Жаат саласу нисаин. 3 ayal geldi. Эми 10-чусын карайлы, эң акыркы чегин. Жаа ашароту риджалин. 10 киши келди. Жаат ашру нисаин. 10 ayal geldi. Бул башталышы, бул бүтүш чеги. Бул жерде колдонулган 3 эреже бар туугандар. Биринчи эреже 3дөн өйдө биринчи сан келет, андан соң саналган нерсе келет. 1 менен 2ге каршы. Биринчи сан келет да 3дөн 10га чейин. Негизи эле 3дөн өйдө 10га чейин эмес, 3дөн өйдө биринчи сан келет, андан соң саналган нерсе келет. Бул жакта биринчи саналган нерсе келген. Жаа рожулун вахидун. А бул жакта биринчи сан саласату риджалин. Түшүндүңүздөр деп ойлойм туугандар. Биринчи не келеткен, сан келеткен 3дөн өйдө. Экинчи эреже 3дөн 10га чейин саналган нерсеге род жагынан каршы келет. Биринчиде төп келет болчу, мужской болсо мужской род, женский болсо женский род. Ал эми 3дөн 10га чейин не каршы келет. Караңыздар, жаа келди саласату риджалин. 3 киши келди. Кишилер мужской род, бирок санды не кылдык? Саласату деп женский кылдык. Ал эми женский роддо тескериси туугандар, караңыздар. Жаат саласу нисаин. 3 ayal келди. Ниса аялдар женский род, саны десе саласу деп не болду? Мужской род болуп жатат. 10га чейин бардыгы эле ушундай тартипте туугандар. 10 деле мына окуп көрсөңүздөр болот. Үчүнчү эреже 3дөн 10га чейин саналган нерсе туугандар. Риджалин, нисаин деп жаткандар саналып атпайбы ушулар? Жам мажрур болот. Жам мажрур деген не? Жам деген көптүк түрдө болот. Мажрур деген жарап алынды болот. Караңыздар, саласату рожулин эмес да. Көп риджалин көптүк түрүн алып келишиңиз керек. Жаат саласу нисаин, имроатин деп бирдик түрү болбойт. Жам деген ошо көптүк түр болот. Мажрур деген жарап алынды болуш керек туугандар. Жаа саласату риджалан эмес да. Насба балында эмес. Риджалун да эмес. Риджалин болуш керек. Жарап алында. Жардын белгиси касра туугандар. Демек, не болуш керек экен? Касра болуш керек экен. Жаа саласату риджалин. Дагы бир түшүнбөгөн нерсе пайда болушу мүмкүн туугандар. Бизден бирөө сурады. Кам каламан индака деди. Сенде канча калем бар? Бизде 3 калем бар болсо не дейбиз? Айтабыз. Инди саласату акламин. Менде 3 калем бар дейбиз. Туурабы туугандар? Биз будан алгы сабактарда айтып өткөнбүз. Акылсыз көптүк түрлөргө бирдик санда женский родко мамиле кылгандай эле мамиле кылынат дегенбиз. А бул жер кандай болуп калат дейбиз да? Аклам деген акылсыз көптүк түр. Демек ал женский родко мамиле кылгандай мамиле кылабыз да, эмнеге саласу деп мужской кылып тескерисин кылбайбыз деп атабыз да, эрежеге ылайык кылып. Ошондой суроо туулса туугандар, мынакей суроосунун жообун бул жерге жазып өткөнбүз. Эскертүү: саналган нерсенин мужской же женский родун билүүдө анын бирдик сүрөтүнө карайбыз туугандар, бирдик сүрөт. Риджалин
Мына караңыздар, рижалин, нисаин, буларга карабайбыз, бирдик сүрөтүнө карайбыз. Рижалин бирдик сүрөтү эмне? Рожул. Нисаин бирдик сүрөтү эмне? Имраатун. Акламун бирдик сүрөтү эмне? Каламун. Кутубунун бирдик сүрөтү эмне? Китабун. Мына ошол жагына барып, женский, мужской родун билип, андан соң буларды ошого жараша сандарын мужской же женский кылып беребиз туугандар. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз туугандар. Кийинки сабагыбызда китебибиздин 19 сабагын окуйбуз. Ушул жөнүндө болот ал жакта. Азыр болсо ушул сабакты жазып алып, жаттап, эрежелерин кайталап, өз алдыңызчарда мисалдарды түзүңүздөр. Иншаллах кийинки сабакта китебибиздин 19 сабагынан улантабыз. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.